Türkiye fraksiyasının lideri, bilgili koğumlu işler, Şekilbay, Ödülmay, Şekilbay. Önümüzde Türkiye Respublikasının suvereniteti жөнүндөгү алгачкы идеялардын автору. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин туткан зор күндү саясатчы. Урматтуу мекендештер, урматтуу Кыргызстандан мындан кийин түшпөс хан болбойт. Ал ар бир 6 жылда түшүү алмашып турат. Пара взятка катары. Эмне үчүн миллиард сом урдаган, 100 миллиондогон долларды урдаган мамлекеттик ишкананын жетекчиси, ошол Кумтөрдүн жетекчилери 20 миң сом штраф төлөш керек. Келишимде 5 жеринде АМЕКтин рекомендацияларын кыйшаюусуз аткарабыз деп турат. Кыйшаюусуз. Мынакей АМЕКтин чечимин мен түнү менен сурап жүрүп, араң алдым. Бириңерде де жок. Көргөн эмессиңер. Силерди парламент бата берип, парламент дайындаган өкмөтсүңөр. Эмнеге 50% сурайсыңар башында эле? 2 ай мурун. Эмне жетим иштесеңер, өзүңөрдүн бизнесиңер менен соода кылганда 100дөн баштамаксыңар. 2 окуудан кабыл алдык да. А сендер реалдуу коркута баштагандан кийин кечирип коесуңар, урматтуу депутаттар. Ушул жерден бир добуштан ошол мыйзамды жыгытып койдуңар го. Силер жыгытып койдуңар го. 3-чү окуудан чечүүчү мезгилге келгенде, сендер менен чабышып жакалаша турган мезгил келгенде, Курманбектин атасы тейиттей болуп, атты бербей койгон. Законду алып койдуңар го. Мен ошол баш ал десе, бөрк ал десе баш алган кошоматчыларга айтып коеюн. Атамекен партиясы коркуп качып кете турган партия эмес, биз качыра турган партиябыз. Рахмат, аман болуңуздар. Алгачкы идеялардын автору. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши